Нурдолет Бактыевич, негизинен мыйзам туура биз мекендештерибиз коргошубуз керек. Анткени мына биздин эми жанагы жыргаганынан жылкычы болдум дегенде алар жыргаганынан башка өлкөнүн гражданствосун алган жок. Ошол кээ бир жерлерде жеңилдиктер болсун, кичине баягы айлык маянасы көбүрөөк тийсин деген максатты алды. Бирок ошол эле мезгилде мына биздин гражданство алган өзүбүздүн мекендештер бул жака келгенден кийин жана учетко кайра коюш керек, ошондой көйгөйлөр болуп келген да. Азыр сиз белгилеп айтып кеттиңиз. Мына эгер бул мекен карта ала турган болсо, ошондой көйгөйдүн баары чечилет. Келгенде бул жерде жанагы учетко турбастан эле убактылуу ошол карт менен жүргөнгө укуктуу да, ошону да айтып койсоңуз. Ооба, бул жака келгенде ошол виза алынбайт. Кирип чыкканы баягы жөнөкөйлөтүлүп, учетко да турбайт, жумушка да орношсо болот. Бир гана жери бар, бул жерде мамлекеттик жумушка иштегенге болбойт, шайлоого катышпайт. Калган укуктарга биздин азыркы убакта жарандар кандай укукка ээ болсо, биздин мекендештер толугу менен ошол укукка ээ болот мекен карттын негизинде. Эми азыркы күндө мен билгенден келгенде бир 3 айдан ашыгыраак ошондо без учет жүрүшөт да. Мекен карт менен бир 3 жылдап, 4 жылдаптан кайра Россияга чыкпаса, бизде толук мындай учетко турбай жүргөнгө укугу бар болот экен да ошондо. Туура. Эми сиз жана сурап кетти, менин кесиптештерим канча адам алышы мүмкүн деп. Эми сиз так айта албайсыз, бирок бүгүнкү күндө ошондой ушул картты керек деп кайрылгандар барбы? Батыраак чыгарсаңыздар, биз алат элек деген биздин мекендештер барбы? Азыркы убакта бизге системага 10дон ашык адам кайрылган. 10дан ашык адам ашып турат. Эгерде мекен карт чыкса, биринчи очередь ошол 10дан ашык адамга берип, анан жаңылыктардан дагы мына бериңиздер, арыз бериңиздер деп дагы биз ошол маалымат берип элдерге маалымат кылабыз. Эми сиз жана башында бул баягы салыштыруу таблицасында көрүнүп турат да 20 эсе деп, азыр 100 эсе деп. Эгер биздин мекендештер ушул системага көңгүчөктү бир баштапкы тариф менен эле калтырып бир баштап көрсөк болбойбу беле? Мына 10 жылга дебестен 10 миң дебей бир балким эмне себептен ошол 10 жыл деген жыл тандалып алынды? Бул эми ошол чечим болду, баягы башында ошол талкуу болуп атканда, ушу мекен картты канча жылга беребиз дегенде ошол 10 жыл алынып, ставкасы 2000 болуп эле эметкен. Бирок кийин бул 2000 азыраак экен, эми 10 жылга, ар бир жылга 1000 сомдон, эми азыркы убакта 1000 сом баягы көп деле эме болбойт го, анан кийин ошон үчүн 10 000 сомго көтөрүп атабыз да. Жок, эгер сиздер бул чындыгында биздин мекендештерге жардам беребиз деген ой болсо, бул ишке ашкычакты биринчи ошону менен эле башталган турадыр эле дейм. Анткени мына биз эч кандай ишти көрсөтпөй туруп, биздин сиздер айтып аткан жанакы жакшы жактарын биздин мекендештер көрбөй туруп эле иштебеген нерсени кайра акчасын көтөрүлгөн бул түшүнүксүз болуп атат да. Айбек Тураталиевич, азыр биз мен айтпадымбы, 10 кишиден ашык системада туруп атат. Биз иштеп көрөлүк. Муну эми бул сиздердин уруксатыңар менен биз баягы ошончолук эле такыр жок болбойт деп баратса кийин да караштырсак болот да. Бирок азыр ушуну колдоп берсеңиздер 10 000 сомдучу. Себеп дегенде ал жерде 10 000 сом эмнеге кетип атат? Себеп дегенде чыгымдар болуп кетет экен. Баягы мен айтпадым, жанагы биздин өкүлчүлүктөрдүн тышкы иштер министрлигинин ал жактан ошол чыгымдар бар да, ошолордун баарын эсептеп эметкенде 10 жылга 10 000 сом. Рахмат. Рахмат.